Саламатсыңар балдар. Жаңы окуу жылыңар менен. Бүгүн 1 сентябрь билим күнү. Балдар, силер чоңоюп билим жолуна сапар алган турасыңар. Билим бул түгөнбөс кенч. Андыктан билим казуу жолунда көптөгөн ийгиликтерге жетишкен билимдүү, акылдуу, ыймандуу жаштардан болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Сентябрым келипсиң, аптап күндү жеңипсиң, китеп тептир балдарга түгөл баарын берипсиң. Сентябрды сүйөбүз, билим берген түгөнбүз. Анда эмесе балдар, баарыбыз колубузду көкүрөгүбүзгө коюп, алгачкы сабагыбызды мамлекеттик гимн ырыбыз менен баш. Сабагыбыз бул тарбиялык саат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Бүгүнкү биз сабакта ата мекенибиз болгон Кыргызстан жөнүндө маалымат алабыз. Сынчыл ой жүгүртүүңөр сүйлөө кебинер өсөт. Ошондой эле мекенди сүйүүгө, барктап даңазалоого, көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Балдар, биздин мекенибиз Кыргызстан. Демек, бул силер көрүп турган Кыргызстандын картасы. Кыргызстан бул Орто Азияда жайгашкан. Ал коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай өлкөлөрү менен чектешип турат. Ал эми Кыргызстан 7 областка бөлүнөт. Өзүңөр көрүп тургандай, ар кандай түстөр менен белгиленип турат. Ал областтарды атап кетсек, Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Талас областтары болуп бөлүнсө, ал эми Бишкек бул Кыргызстандын борбор шаары. 7 деген ыйык сандай 7 област бар бизде. Ар бири өзүнчө көркөмдүү, сулуу билгенге, ар бир ташы суусуда түгөнбөгөн дарыдай. Ал эми бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, биздин Кыргыз Республикабыздын мамлекеттик символикалык белгилери. Аларга туу, герб, гимн жана мыйзамы кирет балдар. Жээнбеков Сооронбай Шарипович бул биздин мамлекеттик жол башчыбыз болуп эсептелинет.